Assalomu alaykum. Bek-testini boshlaymiz. Hozir men qanday pozitsiyga kirem, qanday logikani qo'llanam, o'sha bo'yicha men sizlarga tushuntirib aytib beraman. Так, лондонский сессияда пока hech qanday потрясение yo'q. Amerikanskiy sessiyani üstünkü liquidный zonasini снять algandan boshqa. Так, men bu yerda qarayli. Ранца kecha kunku движение дискаунт зона. Так, ПДХ üstünkü максимальный балабыз, алдык банан алабыз. Рынок дискаунт зонада данный момент. Дискаунт зонада болгондо рынокто бизде протестер бар. Значит, М5 фракталды снять алды рынок. М5 фракталды снять алгандан кийин агрессивный коррекция көрсөк болот. Значит, бул биздики так, маркетмен киребиз. Бул биздики bir korreksiyanın башталышы мындайча айтканда түшүндүрүп айтып берейин. Вот ушундай үстүнкү эң чоң коррекциянын, эң главный коррекциянын башталышы болот. Мынакей үстүнкү коррекциянын башталышы болуп эсептелинет. М5 фракталдын снятиясы жана ошондой эле продажа болгон объем. Давайте ушул позициянын отработка беришин чогуу көрөлү. Кандай бизге иштеп берет? Так, минус кетсек 1% минус кетебиз. Айтып позицияда $1000. Плюска чыксак $3700 плюска чыгабыз. Бияктан күчтүү накоплениени көрсөк болот. Ылдыйкы зона поддержканы ырынок пробить алды. Эффектный зонадан коррекция бар. Приснятие фрактал алды. Американский сессия рынокто чыкты. Бул жакта манипуляция болуп жатат десек болот кичинекей. Вот бул жакта карайлы. Эми түшүндүрүп берейин эмне болуп жатат. Бул жакта рынок фракталды снятие кылды. Ылдыйкы зонасынан закреп болду. Экинчи зона менен продажа кирсек болот. Давайте бир эле позицияны көрөлү, кандай отработка көрөт бизге. Эффектнеске кайта келди. Ушул жактан уже 3-чү точка входа киргенге болот бул жактан дагы. Так, азыр давайте биз рынокко скорость беребиз дагы и старший таймфреймге жылдырабыз. Что биздики позициябыз батыраак отработка бериш үчүн. Биздики пока нисходящий тренд, слабый тренд бирок. Эгерде рынок азыр ушул зонаны закреп бере турган болсо поддержкага, значит биз продажага аябай жакшы түшөбүз ылдыйга. Просто бул жактан покупательдер рынокто өдөгө түрткөнгө аябай катуу аракет кылып жатат. Эмне үчүн рынок ылдыйга түшө албай жатат? Өдөгөн пробить эте албай жатат. Анткени бул жакта биздики үстүнкү ликвидный зона бул актуальный болуп эсептелинет разворотко. Вот айткандай эле. Ылдыйкы ПДХ рынок снятие кылды и биздики ПДХ снятие болду. Так, 3,7%. Биз зарабатывать эттик бияктан $3700. Ой. Жакшы позиция болду. Так, мен силерге логиканы полностью түшүндүрүп бердим. Кандай позиция менен логика менен продажа ачтым жана ошондой эле бул жактагы шанстарды биз силерге көрсөтүп кеттим. Жана ошондой эле бул пробитиядан кийин рынок ылдыйга кетет экен заранее айттым силерге. Анткени бул рыноктун логикасы, ликвидный зонанын логикасы болуп эсептелинет. Барыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум.